Бишкекте батир издеп атып, шылундардын торуна түшүп калбаңыз. Арзан баада сунушталган батирлердин артында чынында эмнелер бар? Биз Instagram, TikTok, Lalafo тиркемелеринен 40ка жакын түрдүү баракчаларды изилдеп чыктык. Алардын арасынан эң көп кезиккен алдамчылыктын 3 түрү туурасында айтып беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкектеги жарнамага чыккан батирлердин сүрөттөрүн карап атасыз дейли. Алардын арасында такыр эле чындыкка дал келбегендер да бар. Мисалы, бул Freedom KGZ баракчасына жарыяланган жарнама. Анда батир Бишкектин 5-кичи районунда жайгашканы айтылат. Баасы 25 000 сом деп көрсөтүлгөн. Биз бул сүрөттөрдү текшердик. Чынында бул батирлер Бишкекте эмес, Ташкентте ижарага берилери тууралуу жарнамалар чыккан. Дагы бир мисал. Home KG баракчасынан Ачырок соода борборуна жакын жерден ыңгайлуу шарты менен 15 000 сомдук батирди таптык. Google жана Яндекс издөө системалары аркылуу текшерип, дал ушул сүрөттөрдү Lalafo сайтына буга чейин башка дагы бир нече агенттиктер чыгарганын аныктадык. Эң башкысы, батир Ачырок дүкөнүнүн жанында эмес, улан 2 кичи районда жайгашканын издөө системалары тастыктады. TikTok, Instagram, Lalafo тиркемелеринде жана Telegram каналдарынан ыңгайлуу шарттары менен арзан баада ондогон жарнамаларды таба аласыз. Аларды жайгаштыргандар өздөрүн ижара агенттиктери деп атап алган. Биздин Перизат аттуу каарман ушундай агенттиктердин кызматына 1000 сом жана 1800 сом төлөп, жабык Telegram каналга жана WhatsApp тайпасына кошулган. Алгач ал батирлердин көптүгүнө аябай кубанган. Бирок кийин алардын басымдуу бөлүгү ижарага берилип кеткени аныкталган. Агентстволордогу эме да жөн эле сайттарга жарнама берген квартира ээлеринин номерлерин өчүрүп алып, өздөрүнүн номерин коюп коет. Ошол квартира берип аткан ээлеринин номерин кайра сен агентстволор аркылуу сатып аласың да. Орто жолдон эле пайда көрүп отургандар. Дагы бир учур болгон. Срочно акча которо бергиле. Антпесе биздин үйгө келип жашоочулар көп. Силер алдын ала берип койсоңор, биз силердикин кармап турабыз деп. 1,5 миң отуртуп, Моссоветтүү үйүбүз бар деп. Однокомнатный квартира экен деп сүрөттөрүн көрүп жактырып, ишенип эле ушул үйгө чыгалы капчыгыбызга туура келет экен, анан бизге ыңгайлашкан жайда жайгашкан деп тандасак эле уже түнкү 11-де жумуштан чыгам, түнкү 11-де келсеңер көрсөтүп бере алам деди. Кийин батир берүүчү Перизаттын телефон чалууларына жооп бербей калган. Ошондо ал алданып калганын түшүнгөн. Соц тармактарда кимдир бирөө өзүн батир ээси катары көрсөтүп, жарнама жайгаштырат. Бирок чынында бул турак жай таптакыр эле ижарага берилбеши мүмкүн. Бул ижара базарындагы алдоонун эң көп кезиккен түрү. Биз мындай жарнамалардын арасынан батирлерди издеп, бир нечесине байланышканыбызда 500 сомдон 1500 сомго чейин акча салсаңар, жеке куржунуңарга бир нече варианттарды жиберебиз дешти. Аренда квартира деген агенттикке 500 сом салып көрдүк. Андан соң жеке куржунубузга 5 000 сомдон 40 000 сомго чейин берилчү бир нече батирлердин сүрөттөрүн жана ээлеринин номерлерин жиберишти. Бул номерлер менен байланышканыбызда көпчүлүгү бизге жооп берген жок. Бир гана номердин ээси менен байланыша алдык. Өзүн Бактыбек Туулганбаев деп тааныштырган адам жеке батирин ижарага берүү үчүн жарнаманын Lalafo сайтына чыгарганын, бирок эч кандай агенттикке же ортомчуларга кайрылбаганын билдирди. Мындан тышкары, шулундар анын батиринин сүрөтүн жана жеке маалыматын пайдаланып, акча жасап атканын белгиледи. Агентство ушинтип бизге көйлөк айтып турат. Канча акча төлөсөңөр, короче, адресин айтам. Деп деп буга чалдырып мен айттым, жок, мен агентствого берген эмесмин, ошол номерди мага бер десем, берди. Сен менин уруксатымсыз кандай эмнеге алып чыгасыңар? Ал сатып болмок. Өзүм кечир болмос байка деп өчүрдү. Көйлөк бара мен телефонум ажеримде көтөрө албай. Куладым, бизде 100 адам чалды да. Биз бул агенттиктин өкүлүнө журналист экенибизди айттык. Ал жарнама берилген батирлерди чынында көрбөгөнүн моюндады. Болгону кардарларга шылуундардан сак болууну эскертип турарын билдирди. Башка суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Бизди кара тизмеге киргизип койду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы буга чейин батир алам деп алданган бир дагы жарандан арыз түшпөгөнүн Чекит медиага билдирди. Турак жайды ижарага алууда расмий документтерге көңүл буруңуз. Жарнама берген адамдын өздүгүн тактап, ал адам чын эле батир ээси экенине ынаныңыз. Анын эсебине алдын ала акча каражат которуудан оолак болуңуз. Чекит медиа шылуундардын түрдүү схемалары туурасында дайыма айтып келет. Биздин каналга катталып чындыкты билиңиз. Сиздер менен Асия Сооронбай болдум. Көрүшкөнчө.